Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту. Кыргыз улуу деген сөз ошо улуу күчтүн ордун же жердеги ролун ошо кыргыз гана аткара алат. Баягы көрүнгөн тоонун ыраагы жок дегендей, ушул убакытка өзү жакындап калды да. Кыргыздын улуулугун адамзат бир таанычу мезгили келип калды. Кыргыз ошол улуулугун аткарчу мезгил келип калды. Кыргыз эмне кырсыктап атат дегенде, азыр ошо улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Делгендей, ошол улуу кыргыздын эми баары бир кыргыз мындай адашып, баягы адашкандын айыбы жок, кайрылып үйүрүн тапкан соң демекчи, кыргыз баары бир ошол айланып келип, айлампага окшош айланып келип анан ордун табат. Ошого келип калды. Ошондуктан эми улуу деп алып карагычта атынан ата дегендей атынан аташ керек. Бир жери ошол кыргыз ошо улуулугун билбей атат да. Кыргыз ошо өз жолун таппай атат. Кыргыз Кудайын таппай атат. Кыргыз периштелик сыпатка айлана албай атат. Кыргыз эски пендечилигинен чыга албай атат. Кыргыз ошо улуттарды туурап жашап алды. Баягы эне ата деле майдаланып бала чака менен тамашалашып гүлбөйт да, баркы кетпейби, баалабайт да. Ошол сымалуу кыргыз эми бул доор өзү кыргыздын доору. Кыргыздын батасы жүрчү, назар иштечү, касиет иштечү, касиети менен куткаруучу, башкаруучу, ошо аалам периште арбайдын ролун аткарчу мезгил келди. Ошондуктан кыргызга жалпысынан караганда дин деле жукпай атат. Дин жукпай атат деген сөз, дин мейли кайсы дин болсун, жана көптөн түрлөрү. Дин жукпай атат деген сөз мындай түшүнсөңүздөр болот. Дин могу аял эркек жашоосунда пайда болгон. Аябай адам ылдыйлап кеткенде, ошол чөйрөгө берилген, ошол улутка, ошол баягы аймакка берилген. Кыргыз улуулугун эч качан жоготкон эмес, ылдыйлап түшкөн эмес. Ошондуктан улуусун урматтап, ыйманы өзүнүн көкүрөгүндө эле болуп жашап келген. Жукпаган себеби ушул болуп атат. Баягы убактылуу эле бир мүмкүн бир ишеним болбосо, динден мындай дин арасында жүргөн адамдардан деле бир улуулук көргөн жокпуз. Мисалга, атактуу саясатчы, саясатта жүргөн билимдүү Турсунбай Бакир уулунан деле мына улуулук көрсөңөр айткыла. Ушул биздин аксакалдарда бир улуулук бар ушул кишилердин. Мисалга да, ал деле ошол коомго ошол ажырашкан аялы, берген оокаты жана башкалары менен эле мисалы алек болуп, же болбосо ушул бир ким оңолуп кетти, улуулук сыпат барбы ошолор адамдарда, улуттарды тең көрдүбү, же керемет касиет иштедиби, ошол сыяктуу эле жукпады дин.
Бул демек кыргыз улуу деген сөз да. Баягы улуу кишиге барып алып майда адам бир сабак окуткан сыяктуу болуп атат да. Жукпайт, ал баары бир кереги деле жок. Байлык, бийликти кыргызга жукпады. Байлыгын уурдап кетти. Бийликке келген адамдар деле ошо кыргызды улуулукка калыптандыра алган жок. Жолун таап бере алган жок. Кайра эле ошо бир баягы ит тытыш болуп атат. Ошол улуу журтту эмоцияга салып атат. Жукпай атат да, жердик нерсе өзү кыргыздык эмес болуп атат. Дагы эмне? Медицина. Кыргызда өзү ысык эле, мустак эле оору болгон экен деп илгери айткандай. Мустагына ошо майлуу тамак берип, мустап калганына кайнак суу берип, то есть баягы ысыгына кайнак суу берип, 40 күн ичирип, ошо менен эле өт алган деле эч ким жок, боору каралган деле эч ким жок, ашказаны жара болгон, рак болгон деле эч ким жок эле да. Ушунун баары эле оору эмнеден пайда болуп атат деп ойлонсоң, мындай асманда жүргөн алып кара кушту эле алып келип эле тоок кепеги камап койсо ал ооруйт да. Ал боштондукта жашаган кыргыз, боштондукта бос үйдө отуруп боштондукта жашаган. Бийик тоодо жашап, бийик ойлорду айткан. Ошол сыяктуу эле оорунун баары эле ошо эмоциядан, өз жолун билбегенден эле пайда болуп атат. Өлүм деле, оору деле, кырсык деле. Мына азыр мындай жаңылыктардан үстүртөн уксаң эле өз кызын солтуктап салып турган 3 жашар. Анан өгөй кызын солтуктап салыптыр деп жатат да мисалы. Анын баарын ал адамды күнөөлөгөнгө болбойт. Ал адамды өстүрсө, ал улуулук сыпаттагы адамды аалам өзү сактайт эле. Ошол чөлкөмдү сактайт эле. Аалам сактабай атат да. Периштеби, инопланетанбы, Алла деп айтабызбы, сактабай атат да. Көрдүңүз, ошондуктан мына медицина деле жардам тийген жок. Өнүккөн техниканын деле эч пайдасы болгон жок. Демек, кыргыздын оорду такыр башка. Кыргыздын ушу улуу эл экенин, кыргыз жаңы доордо кыргыздан Кудай чыгып, кыргызга ааламдан адамзат багытын таппай калган кезде, дүйнө дүңгүрөп, жолун таппай калган кезде, кайыптан илим түшүп кыргыз куткараарын, ошонун далилин көрсөтпөсө улуттар сыйлабайт. Мына бүгүн чек арада да катышуу болуп атат ал бул. Орус эли сыйлабайт мигрантты. Ошондуктан кыргыз мындай аргаң жок, көзүң ачылчу мезгил келе айтат да. Арга жоктон бир анан көз ачылат да, башка иш түшкөндө. Ошол пулдун айына мына каркыраны берип салышты, жерибиз кемип. Үсөн кобушту берип салышты. Ошо бир маймылдай адамдар келипчи. Коркок хан конушун сатат дегендей, сатса бирин сатсын. Сатса өзүндө болгон оокатын сатсын, бирок конуш сатканга болбойт өзү. Конуш сатса ата-бабаны арба курат да. Ошондуктан мындай кел бир причинаны издейли. Куткарып кетүүнү издейли. Мисалга мына азыр өлүм жазасын киргизебиз, ошол өспүрүмдөрдү созуктап коюптур деп атат да. Өлүм жазасын киргизсе эртең дүйнөгө эмне деп айтылат? Кыргыздар өлүм жазасын киргизиптир десе, Огош Петербай жаманатыбыз чыгат го. Огош Петер ал дүйнөгө ал өлүм жазасы деген анча ар бир кандай эле бир аябай ылдыйкы өлкөлөрдө болбосо, жалпы өлкөдө жок да. Европада жок, Америкада жок дегенде, өнүккөн өлкөдө жок да. Өнүккөн адамзатта ал жок да өзү. Анан алар кызыгат да, бул государство. Анан эмнеден пайда болуптур десе, ошол анда чочубайбы?
ал государстводон чочуйт да, ал жаманаттуу болот. Ошон үчүн мындай жаманын жашырган да, анын бир жолун тапкан. Кыргызда өлүм жазасы эмес, түрмө болбой болгон эмес да көчмөн заманда. Уяткаруу менен эле, касиеттүүлөр бата тартуу менен эле оңотуп кеткен да. Жөн эле мындай сөзгө уяткарып, улуу адамдар ошол сөзгө сындырып туруп эле. Муну мындай көп кырын караш керек да. Жаңы доордо түрмө жоюлуш керек эле өзүчө. Жоюлат. Анткени адам улуулук болот. Азыр болсо күн өткөн сайын эми өмүр бою абакка кесилгендер көбөйүп атат. Түрмө толуп атат да күндөн күнгө. Биз мындай аркабызды карайлычы, кайсы жерден кетип атабыз, жөн эле ураалап анан бир фейк аккаунттарды ачып алып эле бир жалганчындан ал өз кызык, ал болбойт. Ал бул келечекти билбей туруп эле жөн эле бир бул эми бул баланын иши да мындай. Ошондуктан кыргыз биринчи кор болот дегендей ошо бир кор болуп атат окшойт. Кыргыз адамзатты куткарбай эле түрмө толуп атса, кесилип атса, ал кесилип кетти. Анын бала чакасы калды. Алар бир өзүнчө түйшүккө түштү, жокчулукка түштү, оорчулукка түштү. Ар кырын караш керек да, мындай бир таразанын эле ар кырын караш керек. Ошону куткаруунун жолун издеш керек. Азыр бизге бир бөлөк улуттагыдай президенттин кереги жок. Көрөнөңдөп анан өсү менен өсүп болуп эле сопровождение иштеп алып анан балекет жерге барып анан самын заводду көрдү анан. Самын эмне өсү келип атпайбы? Анын деле анчалык деле бир маселе эмес. Анан айлыкты көбөйткөндү кое тур, азыр адамзатты куткаруунун аракетин кылыш керек. Кыргызды куткаруунун аракетин кылса, анан кутулса, бул ааламдын Кудайдын талабы болгондуктан, бул доор өзү бир башка болгондуктан. Ал экономика көтөрүлөт, анан мыйзам өзгөрөт, анан мен активистти камап коюм, анан өзүм отура берем деген менен аалам колдогон жок, кырсык болуп кете берет. Тетирсинче ошо ааламга көнүп талабын аткарса, ал экономика өзүнөн өзү көтөрүлөт, кырсык өзүнөн өзү токтойт, эл өсөт, кыргыз дүйнөгө таанылат, кыргыз адамзатты куткарат. Мигрант болуп жүргөндөр ар улутту көрдү, ар тилди үйрөндү. Эми ушу улуулук тилди үйрөнүп алып элди куткарат, ошо улуттарды ошо жерден куткарат. Дүйнөгө башчы болот. Баягы кеңешчи деле керек да, переводчик деле болгон го, мисалга тилдин айынан переводчик. Ошо сыяктуу кыргыз ааламдын түшүнүктүү, аларга түшүндүрүп берет. Переводчик болуп, мындайча айтканда, баягы асман менен аалам менен ошол улуттун ортосунда кызмат кылып, керек болсо мындайча айтканда президенти болот. Президентине багыт көрсөтүүчү болот. Буга качан келет? Ошого такалды. Өткөндө мен айттым, мен эч ким көрө албаган көрүнүш көрөм. Ак үй бош калды дедим. Ак үй бош калгандан кийин мына мен могу ааламдан буйрулган ордомо Садыр келиптир. Анан Садырды айтып атам, Садыр, дай аккага салды, мен чийип берейин. Сен мени убара кылбай эле өзүң башкара берчи десем, жок да, улагага отуруп алды. Бул Арыстан Алайга бийлик келди деген сөз. Ал азыр бийликте турат, ал келип алды деген сөз, энергиясы келип алды деген сөз. Энергиясы ошол мен айттым го, эгемендүүлүктүн астында ушундай болду деп. Андан бери эле мына артка кетти. Эми болуш ушул. Анан эң чоң тема ушул болуп атат. Адам жаралгандан бери өзүңүздөр да жакшы түшүнүңүздөр. Бирөөгө да жакшы түшүндүргөнгө аракет кылганда ушул сөздөрдү унутпаңыздар. Адам төрөлгөнү мүмкүн тили жок төрөлдү. Сан, цифра, буква, жыл санак, ай санак,
техника жок эле да. Ошол көптөгөн эволюцияларды басып өтүп, бири өлүп, бири келип, согуштарды басып өтүп, доорлорду, пайгамбар доорунбу, манас доорунбу, темир техника доорун басып өтүп, ушу 21-кылымда кылым тогошкондо, 20-кылым бүтүп 21-кылым башталганда ага чейин канча кылымдар өткөн, бул бир эле бир адамзат ошо бир санак башталганда кийинки эле бир белгиленген мезгилде адамзат үчүн эле. Анан көктөн буйрулуп адамзаттын гени жетилгендиктен ушул Кудай жерге түшүп, арбайлар жерге түшүп, ата жолу деген арбак чыгып, аккуу деген адамдарды кийип, багыт берип, кадимки эле адамды арбак кийип сүйлөтүп, ал эмне сүйлөөрүн деле билбейт, ал кийет, тил иштейт, мээси иштейт, колу бутту мимикасы иштейт. Керек болсо скоростун дагы бат айтса бат айтат, жай айтса жай айтат. Мына ошолор түшүп, азыр адамдын гени жетилгендиктен алар энергия катары кийип, эми энергия катары кийгенден кийин ал абанын составы коюлуп, ал абанын составын эч ким текшере албайт экен да, абанын бар жогун да текшере албайт экен. Окумуштуулар текшерет экен, мындай от күйгүзгөндө үстүнө мынтип баягы тап чыгат го. Ошондон гана ушул аба деп билет экен. Атак абаны да текшере албайт экен. Демек абаны текшере албайт дегендей, аба өзү воздух, духтарды байзит этип жүрөт. Абанын составында эмне бар экенин деле текшере албайт. Ошол аба коюлганда арбайлар түшүп, анан энергия катары адамды кийип, Кудай энергиясы арштан алайды кийип, анан эми энергия кийгенден кийин бул тело бир мурун жан кийгенде деле бир аялдын ролун аткарып, жан кийгенде деле ошо тело бир эркектин ролун, жан кийсе төкмөнүн ролун, манасчынын ролун аткарып калгандай эле, ошо Кудай жаны кийгенден кийин эми арштан алай койбойт экен. Бул жан Кудай аталып, Кудай жерге келсе мээли ошол иштейт экен, ойдо ошол иштейт экен менин. Анан Кудай бул дүйнөгө келсе, жер бузук болсо, жалгандар көбөйсө, адамзат туура эмес жашап алса, анан күн өткөн сайын кырсыктырат экен да. Же оңдоп тынат экен, же болбосо жок кылып тынат экен. Анан эми мындан ары мен мыйзамымды күчөтө берем. Менде айоо жок. Мен ошо көрүп атам, адамзат бириккиче, эскичиликтен чыккыча, ошо башакта периште болуп жаралган, табият бир бейиш болуп жаралган, ошо адам башында жаратуучу мына улуу касиеттер болгон. Бияка түшүп кеткен да адам, ылдыйлап. Болбосо ошо арбайлык, арбайыл деген сөз ары бай болгон. Жана арың барбы деп коет го кыргызда. Мына жерлерде бар ошо арбак жашоосу, адам өлгөндөн кийин экинчи дүйнө арбак жашоо болот. Ал баягы арыңды бак дегендей. Атте жетилген дүйнө, жетинчи Кудайдын астындагы жетинчи дүйнө бул арбай дүйнө болот. Ошол арбайлык сыпаттар болгон. Ошо кыргыздын башакта дин болгон эмес, улуулук сыпат болгон дегенде арбайлык сыпат болгон, энелик сыпат болгон. Эми ушуга кайткыча, эскичеден чыккыча, эми мисалга мындай эки тилде сүйлөйм да, менен баягы вселенный тилде, анан адамдык тилде. Ошон үчүн адам корпусун кийип туруп, анан адамзатты куткарган атат да Кудай. Шарт окуган атат, условия койгон атат. Жакшы болсо мээрим төгүп, каалаган жашоосун жараткан атат. Ошондуктан мындан ары эми мындай адамзат үчүн, эски көнгөн жашоо үчүн жеңил күн болбойт. Мен ошол эми баягы 2-3 күн мурун Жаныбек деген таекем бар, анан ошо таекем айтып атат да, мындай көрүнүш катары. Сен бир жерге барсаң, деди, нарын тарапта бир киши сени мындай издеп атыптыр деп, анан мен ал кишиге жолугуп калат экенмин, ошо айткан кишиге. Анан ал мага айтат, сен бир кезде диплом алыпсың, сенин бир дипломуң менде бар экен дейт. Анан бос диплом экен. Карасам сүрөт, бирөө мени сүрөтү, менин аты жөнүм. Анан мен
бул дипломду качан алган десем, мурун эле алган экенмин. Анан ошо төрөлгөндө эле демек бир укуктарым болгон экен да. Диплом алганда бир укук болот. Анан дипломду ачсам эле мынандай бир ачкыч болуп калат экен, балка жанагы машинеде столдордо ошондой болот, мындай түрлүү ачкычтары, балкасы, монтировка, баягы дипломду ачсам эле сыйкырдай чоң ачылып, жайылып кене. Анан буякта могу эшиктин күлүштөрлөрүнүн түрлөрү экен. Анан бул кандай чечилет? Ошол анатомия, Арстаналай Абдулдаевдин анатомиясы Алланын, Теңирдин ролун аткарып аткандан кийин баягы болгон күлүштү берди деген сөз да. Машина тапшырса деле күлүш тапшырат да. Күлүчсүз машина жүрбөйт. Мисалы күлүчсүз эшик ачылбайт, алтын door ачылбайт, жана бейиштин эшиги, тосоктун эшиги деген сыяктуу эле ошол күлүч өзү бул баягы сыйкырдын эшиги ачылды, чындыктын эшиги ачылды, жан Кудайдын эшиги ачылды, ааламдын эшиги ачылды деген сыяктуу кеп да. Анан ошо кайра ойлонуп көргөндө мындай менин Жаныбек деген сөз, бизде мындай аттар бар экен кыргызда. Ыраазымын, ошол жан деп атат да, Жанбек. Ошо ичимдеги жаным айтып атыптыр да. Ойлонсоңчу. Кече барып ойлондум да, бул кандай десем, Жаныбек деген экен, ошо жан айтып атыптыр да мага. Анан Алымбек деген ат бар. Ал. Анан Шайбек деген ат бар. Шай деген эми энергия да. Шайкүл деген эже бар. Анан ошо мурунурактагы айылда бир эжебиз бар эле, ошо Шайкүл деген. Айылда тааныйбыз. Анын боюсун экен, мен аны алган атыптыр элем да. Аял болуп. Ошондо энергия жайгашты деген сөз. Мунун баарын айтып аткан силердин баштарга да көп ушундай нерсе келет. Анан эми ошол жаным айтып ошо күлүштү бергенден кийин, ошо сыяктуу эле ичимдеги жан сырттагы таанымды койбойт атат да азыркы күндө. Менин анатомиям, астрологиянын ролун аткарып, Кудай жаны жайгашып алды да. Ошол айтып атпайбы, сен дипломуңду ал, анан күлүштөр берилип баягы. Эми мен ошо кечээден бери аябай ачуум келип атат. Кудай эми бул жерге келсе, жана мурун айтканго бир көрүнүшүмдө однокомнатный квартира меники экен, менчик экен. Бирок 20 киши жашап алыптыр, тапочка чачылып жатат. Мен да жашасам болот экен. Демек бул дүйнө Кудай үчүн менчик экен. Арслай үчүн менчик экен, анатомиясы үчүн менчик экен, Кудай үчүн менчик экен. Эми бул жер бузулуп кеткен, анан ошол карап турдум да баягы. Болду, алтоң эле каласы, ошол аяктуу десем, калган эшиктен киргизбей койду. Тобогулайын аял эркек болуп жашап алды дейт да. Эми ошондо могу ылдый жакка түшүп алды деген сөз. Анан киргизбей койду хозяин келди. Ошол сыяктуу эми мен Кудай келсе, жана мен айткандай, Улуу Британия Кудай болобу. Улуу биякта Кудай турса, Кыргыздан чыккан. Кудай турса, Америка Кудай болобу акчасы менен. Кудай бул жерде турса, Кытайдын башчысы же болбосо мамлекет Кудай болобу. Анан мен ошонун баарын жазалайм дагы. Эми ошол саясатчылар астыма келет, журналисттер астыма келет, тарыхчылар, окумуштуулар, кыргыздар, адамдар, калыстар дегендей эми астыма келет. Анан мен көрдүм Кудай катары. Анан ойлонсом, муну мурунда көрүптүрмүн, мен мурун айткам, бул видеолордо бар. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде келиптир эле. Астында ордом бар, мен ошо тактымда өзүмдүн мындай бир тактым бар, ошондо отурсам, Сооронбай Жээнбеков аял менен келиптир. Анан мен айтып атам, сен туура эмес жолго түшүп алдың десем, ооба деп ал күнөөсүн мойнуна алат. Анын аялы мындай мага каршы чыгып атат да, мындай киндик деген бар да дейт да. Ал кандай болуп да чечилет билбейм, анан дагы чечилер. Анан далилдечи анда десем, унчукпай калат. Эми аялы деген сөз касиети болот да, энергиясы болот, экөө эгиз да. Андан кийин ошонун туура эмес жолго түшүп алды да, ал жанагы Матраев жөнүндө далил берип, кыскасы кыргызды куткарайын деген жок, мен уккан жок. Эскерттик, теледебатта чогуу болгонбуз, маңдай теске отуруп чай ичкенбиз. Ошондо мен бул жол менен эмес, могу жол менен кечкирсем, баягы алдамчы киши, ой жакшы экен сөздөрү, бул демиш болуп койгон. Бир телефондорду берген болуп. Анан кыскасы туура эмес кетти. Кудай соттоп атыптыр да, көрсөчү Сооронбайды, энергия түрүндө. Анын жаны келиптир да, жана Жаныбек дегендейчи.
Кийин келди, бир 6-7 аял бар экен тегерегинде. Ана мен аны мынтип атам. Кайра эле ошо ордомо келди көрүнүш катары. Сен улуу кыргыздын улуу ишине жолтоо болуп атасың. Сен улуу кыргыз мына, улуу иш кылыш керек эле да. Ошонун жолуна жолтоо болуп атасың, эскиче туруп алып. Улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атасың. Сен соттолосуң. Сенин сезонуң бүтүрөм десем эле макул деп эле аял болуп. Ошол сөзгө жакшы түшүндү да. Ана чыгып кетти. А көрсө, жана мен айттым го, мага Соке, жиндисиңби, мен Кудаймын деп өзүмдү далилдеп, коюп анан чыктым сенден такт өткөрдү. Жиндисиңби Кудайга иш козгоп аны чакырган. Ошондон мага иш козгогондо эле баягы ичимдеги Жаныбек текем да, ошол эми аты берилет да. Деп атат да, сага иш козгойм деп өздөрү козголуп калды депчи. Ошондон кийин эле булар өйдөлдөй болду дагы, акыры кетти. Анысы кандай? Мен Путинди да такка отургузгам. Мына акыркы шайлоосунда мындай бийик тоо бар экен. Ошону мен Путинди жетелеп алып келатыпмын. Анан ортодо мындай дасторкон жоюлуп, баягы бир мейман келатканда талаагы дасторкон жоюп алып, мурунун азыр кафе-мафе пайда болуп калды го. Күтчү. Ошол сыяктуу эле анан дасторконго отургузуп коюп өзүм өйдө чыгып кеттим эле. Анан жакында аябай Путинди тилдедим, энергия түрүндө. Путин, сен көзүң жумулуп атабы? Деп арбайларды тилдедим. Кудай бул жерге келсе, вирусту көбөйтпөйсүңөрбү? Дүйнөнүн чаңын асманга сапырбайсыңарбы, силер менин аткаруучумсуңар? Деп аябай тилдедим эле ошол август айынын ортолорунда. Ошондон кийин анан вирус көчөдү дүйнөдө. Борон, чапкын, шамал, өрт Европада, суу каптоо. Мен эми жаңы Кудай катары ичимдеги жан менин таанымды бош койбойт. Мындай нервимди, акылымды бош койбойт. Анатомиямды бош койбойт. Ошон үчүн мен сүйлөп койсом бул аткарыла берет. Жакында ошол Жапаровду дагы келген экен, ошол баягы Соке келгенде. Анан тилдеп атып турмун. Соке отурат, көзү шишип. Атамбаев отурат, Жапаров отурат, анан мен тилдеп атам. Мындай болуш керек эле деп. Мен ошол энергия түрүндө гана талкалап коем, сурак кылып коем, ошон үчүн кыйрап кете берет. Ошондуктан Сокеге айтканда, Кудайды сен суракка чакырасыңбы? Кудайга көрсө суракка келет экен. Ошол эң биринчи эле ошол президенттер, хандар жоопкер экен Кудай алдында. Анткени адамзат үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн ошолор жоопкер да. Анан ошо жакында ошо эгемендүүлүктүн астында ак үй бош калды дедим го. Анан ошо Садырдын баягы көрүнүш катары Садыр өзү келип алды ошо ордомо. Бул алып кетпейт, эми болушун айталы. Мына ошондон бери эми ал энергия кеткенде кандай деген сөз эми? Бул жерде жылуучулук болбосо энергия жок да, адам устайт, эчтеке жан жок да. Баягы каралбай калган үйдө деле жан жок, ар жагы көгөрүп, бер жагы эшине алды кирдеп, чөбөсү ушинтет го. Анысы кандай жүрүп турса күлүк, токтоп турса өлүк дегендей эле токтоп калды да, мындайча айткандачы. Анан эми ал жаңы Кудайдын астына келип алды, менин бухгалтерим айтып атат да, мен революция кылдым депчи. Анан эми акыры жаңы Кудайга такалганы калдыңар кыргыз. Негизи бул бурулуш тез эле болуш керек эле. Себеби кыргыз өлкөсү жаңыча түптөлүп, жаңыча окуулар, жаңыча эволюция, жаңыча темалар. Анан кыргыз өлкөсү түптөлүп туруп, анан дүйнөгө көчүрүлүш керек эле. Анан эми Ааламдын буйругушу экен. Бир кезде мисалы эми пайгамбарды пир тутат, маселе жок. Мен деле мындай адам катары, Абдуллаев катары түшүнөм, Кудай катары дагы туура мунун баары. Ал деле
жаман көрдүбү, жакшы көрдүбү, ааламдын буйругу ошол экен. Кайсы пайгамбар болсун? Кызматын кылды. Эмне берсе айтты. Ошол ишеним менен, ошол идеология менен керек болсо менталитет кылып жашап атат. Улуттар, адамдар. Корпус аркылуу айтты да деле. Пайгамбар деле бир адамдын корпусу да. Ошол сыяктуу жерге зарыл болгондуктан ааламдын буйругу, ошо пайгамбарга деле ааламдын буйругу менен берилгендей, эми ааламдын буйругу экен. Жер жашоосу кеңиси жетилгендиктен биринчиден. Экинчиден жер жашоосу бузулуп, кажайын жок калгандыктан анан Кудай жаны келип, арбайлар жаны келип, ар кимди кийип, инопланетяндар келип, анан эми ааламдан Кудай буйрулса, адамзат аны кандай кабыл албай коет? Көрүнө Кудай келип, эми көрүнө шартын коюп, көрүнө соттоп, көрүнө табият аркылуу адамзатты башкарып атса, аны адам кандай кабыл албай коет? Багыт берип атса, ушул шартта условия коюп атса, эски жашооңор бүттү. Азыр адам мурун аял эркек ролун аткарса, азыр арбай периштер ролун аткарыш керек деген условия коюп атса, ал условияга көнбөйүн аалам көрүнбөгөн күчтөр, арбайлар, духтар, табият адамзатты талкалай берет. Вирусубу, куюну, булуттубу, бала чакасынанбы, малынанбы, пулунанбы, духунанбы, абириненби, авторитетиненби, бийлигиненби, байлыгынанбы баары кырсыктата берет. Ошентип анан бир Кудайга биригип арсыналайган. Улуттар, диндер жоюлуп, эски мыйзамдар жоюлуп, бир эволюция болуп калып, анан жаңы доор башталат. Ошондуктан мен мындайча айтканда Кудай катары правамды качать этем. Бар болуңуз.